милициялар өздері эле кылат экен, ачык эле айтып эле. Минткенде ошондо жана Талай Өстемиров деген бала. Эсине выстройствение бербесең дейт, балаңы өмүр бою чиритип өлтүрөм, түрмөгө түшүрүп деп. Мына айткандай эле болду. Кайыргүл Жеренчиева баласынын күч органдары тарабынан кыйноого алынып, 12 жылга эркининен ажыратылгандыгын айтат. Анын айтымында милиция кызматкерлери 1990 жылы туулган Айбек уулу Эрмат менен кошо 10го жакын баланы уурулукка күнөөлөп камакка алышкан. Күч органдары ошончо баланын арасына менин баламды катуу урт токмокко алышып, кыйноо жолу менен күнөөнү мойнуна алдырышкандыктан ушул күнгө чейин баламдын абалы оор деп келүүдө. Соттун дагы прокуратуранын дагы акыйкатчыгы жалаң коррупция жана өзү айткан чөнтөгүндөгү акчаларга сатылган алар. Баламыз сабаптыр 2 литрлик өңү жакшыл дейт, 2 литрлик бутылка менен суу куюлган бутылка экен, сен мойнуң ал деп. Анан оперлар айтты 3200 сом ошо шебиңе бер. Мурунку эметкен жерине анан бизге чай питага 2000 сом берди, ошентип айтты. А мен да андай акча жок, бере албайм, уурдагандагы эмесмин десе, сен мойнуңа албайсың деп. Бирөө тизеси менен көмкөнү менен жаткырып туруп базып турду дейт. Ошого ошол 2,5 саат, 2 саатча бул баланы аябай кыйнаган. Айрым күч органдарынын кызматкерлери кызматтык абалынан жогорулоо максатында күнөөсү жок жарандарга эле кыйноо жолу менен кылмыш илип, отчет тапшырган учурлар катталат. Мындай билдирүүнү кече Бишкекте кыйноолордун алдын алуу багытында өткөн жыйында парламент депутаты билдирди. Мы долго будем всегда ждать, когда нам Коомчулукта укук коргоо органдарына ишеним жоголуп баратат. Милицияны полицияга өзгөртүү менен эле маселе чечилбейт. Элдин ишенимин кайра кайтарышыбыз зарыл. Ички иштер министрлиги эң биринчи кезекте элдин коопсуздугун коргоо керек. Бизде тескерисинче болуп жатпайбы? Бир катар өнүккөн өлкөлөрдө кылмышкерлерди жаңы технологиялардын жардамы менен гана аныктап коюшат. Уур токмокко алуу жана кыйноо эски метод. Бул багытта да маселени карап чыгып, жыйынтык чыгарышыбыз керек. Көзөмөл органы болсо жыйында бардык тармак бул багытта бирдей күрөш жүргүзүүгө чакырды. Антпесе жазага тартуу менен гана баарын чечүү кыйынга турат. Мындан сырткары мына азыр бүгүн 26 мартта эле ушул жылы 26 мартта мына Бакай Ата району боюнча жоопко тартылып атат 2 милиция офицери. Алар да камалып атат да. Көрсөтүлгөн көйгөйлүү өтө оор кыйноо фактылары боюнча ички иштер органдары боюнча өз ара кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, тийиштүү жоопкерчиликтүү кызматкерлери жоопко тартылган эмес. Мында айтканда тартиптик жоопкерчиликке тартылган эмес. Адам укуктары менен күрөшүп келген бейөкмөт уюмдар кээ бир кыйноолордун бетин ачуу өтө оор дешет. Кыйноонун кесепетинен каза болуп калган жарандар да бар. Жаш жигит бул дагы 2013-жылы болгон окуя. Ошол участкалык милиция кызматкери тарабынан кармалып сабалып, бир көзүнөн айрылып калды да, бир көзү көрбөй калды. Ага да биз аябай жардам бердик. Адвокаттан бүгүнкү күнгө чейин жардам берип келатабыз. Ушул иш 2 жолу жогорку сотко келип, 2 жолу кайра кетти да. Неме актап коет. Өткөн жылы кыйноого кабылган 400дөн ашык жарандан даттануу келип түшкөн. Алардын ичинен 120дан ашыгы укук коргоо органдары тарабынан кыйноого алынгандар. Ички иштер министрлиги быйылкы жылы адамдарды кыйноого алгандыгы үчүн 11 милиция кызматкерине кылмыш ишин козгогондугун айтышат. Милицияга болгон ишеним канчалык? Коомчулукта сурамжылоо жүргүздүк. Моя милиция мени бережет деген кеп бар эмес беле? Анан мен ар дайым ойлойм, милиция мени сактайт. Анан ушул мен тилегим. Анан эми баарына жаман дей бергенде болбойт. 50/50 арганда болуп калат да. Кээ бирлер жардам берет, кээ бирлер андай эмес, короче. Мисалы милициялар эл менен элди коргоочун ордуна кайра элге туура эмес мамиле кылат да. Акчалуулар гана ошолорго иштеп калган да. Эскерте кетсек, зомбулукка каршы коалициясы УКМК, Ички иштер министрлиги жана башка тиешелүү мекемелерде зомбулукка кабылгандар арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Ага жалпысынын 679 адам катышып, кыйноого жана зордук зомбулукка кабылгандардын 11% айымдар, 89% эркектер түзгөн. Тазагүл Эмилбекова, Жуманазар Абдрахман уулу, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.